Konoğu gelse koy soyup kan gütkönde jırgagan. Ejeken tuğulup ösüptür tigi o mattu Karagılcadan. Karagılca örönü çinede kalkına bolgan belege. Irıstu yelge göröngö Irısbaydın önörü. Irısbaydın artынан erçip çıkkan bömögü. Ürnisaday kız eken, urday, ürдөй bolgon uz eken. O kalemen karmap karaçı, kalkına kızmat kılgan tuş eken. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өзгөчө кече болуп өттү. Китеп билет деген аталыш менен өткөн бул кече акын Үрнес Амаматованын 70 жылдыгына арналды. Китеп окууга тартуунун ар түрдүү жолдорун изденип атканыңар, дегеле китепти жазгандар дагы анан аны калкка жеткирүүчүлөрдүн да изденип атканы жакшы нерсе. Анан бүгүнкү кече бираз башкачараак болуп атканы мени таң калтырып атат. Себеби билет сатып, анан китепти барып тияктан сатып ал деп отурбай, китептин өзү ушул кечеге билет болуп атканы. Уюштуруучулардын айтымында кеченин өзгөчөлүгү билеттин ордуна Үрнес Амаматованын китептери сатылгандыгында. Мунун максаты элди китеп окууга үндөө болуп саналат. Өз кезегинде Үрнес Амаматова Чыгармачыл аялдар бирлиги деген коом түзүп, алгачкы иш-чарасын Ырыспай Абдыкадыровдун концертин тартуулоо менен баштаган. Биринчи жолу Ырыспай Абдыкадыровдун 30 жылдык кечесин тирүү кезинде ошо Үрнес Амаматова өткөзгөн. Ошонун тааныш болчум. Андан кийин биздин тааныштыгыбыз көп жыл мен мигрант болуп кеткениме байланыштуу башка өлкөгө арабыз узарып кетти. Эжекенин ушул кечесин Кыргызстан боюнча поэзия сүйүүчүлөр, жазуучулардын ушу китеп билет деген кечени өткөрүү менен ошол өзүбүздүн чыгармачылык, аялдар чыгармачылык бирликти жандандырайын деп турабыз. Атам экен дегеним атам экен. Атам байкуш алыста жата бесен, жүрөгүмдөй ала тоом эске түшүп, сагынычка, санаага батам эчен. Чыгармачылыгын ыр жазуу менен баштаган акын кара сөздө да өзүн сынап көрүп, талыкпай эмгектенүүнүн аркасында Ак куш, Ортобузда ыйык жетилер, Зымырык, Килемдин өөнү, Өчкөн от жана башка китептерди жазып, окурмандардын сынына койгон. Үрнесанын чыгармачылыгы жөнүндө мен айтканда, бул өсүүнүн үстүндө артыкча мынагы эгемендик жылдардан кийин абдан жакшы иштеди. Мунун ырларында бир мындай батылдык бар, тартынбай, бетке чаап айтып, бул бардыгыбызда эле мындай касиет жок да. Анан мына ушундай өзгөчөлүгү менен өзгөчөлөнөт. Өзү дагы тартынбас, ушундай айтып берет, немелерин, чыгармачылыкта өзүнүн сезим туюмдарын. Мына ошонусу менен Маматованын чыгармачылыгы бүгүнкү окурмандарга жеткиликтүү. Күйөрмандардын колдоосуна ээ болуп, чыгармачылык отчетун берип жаткан акын өз сезимдери менен бөлүшүп, кубанычын жашырган жок. Акындын 3 бактысы болот. Биринчи ыр жазгандагысы, ырды жараткандагысы биринчи бактысы. Ал бакытты мен айтып түшүндүрө албайм, жазып бактылуу болгондор гана билет. Экинчиси аны жарыкка чыгарганы. Жарыкка чыгарганда ал да бир бакыт, ушунчалык бир кубанасың, сүйүнөсүң. Үчүнчүсү болсо окурманга жеткени. Канча киши окуп атса, канча кишиге жетип атса, акын ошончолук бактылуу. Эч кандай атактан умтулбаган, мактоо сөздөргө магдырап калбаган, өз чыгармачылыгына сын көз менен караган калемгердин чыгармачылык кечесине элге кеңири таанылган акын жазуучулар, коомдук жана маданий ишмерлер келип катышты. Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева авторду куттуктап, эмгектеги каармандыгы үчүн медаль тапшырды. Көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн, эмгектеги каармандыгы үчүн за трудовую доблесть медали менен Үрнеса Маматова сыйланат. Калемдештери белгилегендей, курч мүнөздүү акындын таамай айтып, так жазган ырларына оон жазуу да оңойго турбайт. Ошентсе да,
Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей, акындын жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырларына мыкты обончулар кайрылып, анын стилин таап, обон жаратып келишет. Эми обон чыгарып деген сөзгө токтоло кетейинчи. Бул эженин стили жанагы жазган ыры публицистикалык жанр да. Ал публицистиканы ырдаганда шансон катары кетет. Гитар коштогон шансон. А шансон деген өзүнчө стиль. Менин стилдерим бүткөнчөсү шансон. Анан шансон демекчи бул эжебиздин улууларга дегендерин азыр сахнада аткарган жатам. Бу жерде обондон дагы аткаруу маани берет да, биринчи ролду ойнойт. Шансондо биринчи ролдо сөздүн мааниси ойнойт. Обон деген шансондор бири-бирине окшош, баары эле окшош болот. Мына ошол шансон стилиндеги ырды азыр алып чыккан жатам улууларга деген. Бул ырдын чыгып калышынын себеби мен эле эмес, мына белгилүү ырчы, обончу Сагынбек Момбеков ырдап жүрөт бул стилде. Анан мен да ырдайм, Кыргызстанда ушу эки киши ырдайт окшойбуз мындай стилдерди. Малика Жумаделова, Нурбек Мамытбаев, Адабият KG.